О Кудай, эми эмне болот? Эми абалыбыз кандай болот? Деп жүрөктөр оозго тыгыла, лакылдап, көздөр чанагынан чыга, алайып бүткүл адамзат кыяматтан соң Аллахтын улуу сурагынан коркуп турган кез. Бул күн Аллах буга чейин эч бир ачууланбаган. Кыямат күнү ушунчалык каардуу, те адам атадан берки бүткүл адамзатты сурак алуу үчүн кайрадан тирилткенде, адамдар жер үстүнө батпай калды. Баары дырдай жылаңач, бирин-бирин кароого чамалары жок, көздөрү алайган. О Кудай, эми кантебиз? Азыр эмне болобуз, ай Кудай ай, деп ар ким өзүнүн керт башын гана ойлоп турган кез. Бул күнү адамдан башка жандар дагы жазасыз калбай турган оор күн. Ушунчалык коркунучтуу күндөн улам адамдар чыгыш менен батышты айырмалай албай турган абалда. Ар бир адам жанында турганын таанымак тургай, аял же эркек экендигин байкаганга дарманы жок болот. Күндүн ысыгы 70 эсеге чейин көтөрүлөт. Себеби Аллах тозокту ушунчалык деңгээлде жакындатат. Аны баардык адамдар көрүп тургудай. Мына ошондо адамдардын мээси тозоктун табына кайнап турат. Жашына арга көлөкө жок болгондуктан баштан аяк терге чыланат. Мына ошондо адамдар мындай күн келээрин кайдан билдик? Кыямат күнүнө ишенбеген элек. Аттиң-ай, эми кантебиз? Эми кантебиз? Деп колдорун тиштеп, беттерин тытып жиберишет. Бул күндүн сүрүнөн корккон адамдар айласын таппай алдалактап намаз окууга шашылышат. Бирок канчалык көздөрү агып ыйлабасын, баары бир кеч болуп калган болот. Себеби убакыт мына ушул кыяматка чейин гана берилген эле. Адамдардын баары азыр эмне болот деп алайып асманды карап, көздөрүнөн жаш кургабайт. Мына ушул сурак күнү убакыт өтпөй токтоп калгандай болот. Жана бул күн чындыгында өтө көпкө созулат. Так ушул абалда адамдын байлыгы да, бийлиги да, атагы да, даңкы да пайдасыз болуп, жакын туугандары дагы жардам бере албайт. Бул күнү адамдар бир тууганынан качкан күн болот. Ар бири өзүнүн бир тууганынан качат. Ар бир кылган ишти жазып турган ар адамдын 2 периштеси бар эле. Мына эми алдыда улуу сурак күтүүдө. Мына эми кыямат, сурак күн да келди. Бул күнү адамдар 3 топко бөлүнөт. Биринчи топ адамдар өмүрүндө Кудайга ишенбей келген, жашоосунда жаман иштерге барган күнөөкөр адамдар. Бул адамдардан периштелер эч нерсе сурабай туруп, дароо эле тозокко сүйрөп кетишет. Экинчи топтогу адамдар, бул адамдар жашоосунда жаман иштерге барбай, Аллах жолунда түз жүргөн адамдар. Албетте булар пайгамбарлар жана Аллахка берилген такыба инсандар. Периштелер булардын жашоосундагы кылган иштерин таразага өлчөбөстөн жана эч нерсе деп сурабастан, чагылган чапкандай тездик менен түз эле бейишке киргизилет. Үчүнчү топтогу адамдар, бул адамдар Кудайга оозу менен гана ишенип, денеси менен аткарбаган адамдар. Жакшы иштерди дагы, жаман иштерди дагы бирдей жасаган адамдар. Периште бул топтогу адамдардын ооздорун таңып, моюндарын байлап туруп, сурак алуу үчүн Аллахтын алдына алып барат. Бул дүйнөдө кылган ар бир иш-аракеттери үчүн таразага тартылат. Мына ушул адамдардын баары Аллахтын алдына турганда, асман эшиктери ачылып, Аллахтын буйругу менен сүйүнчү периштелери жана азаптоочу периштелер түшүшөт. Асман кеңдиги, арыштын оң тарабында бейиштин эшиги ачылып, андан чыккан жыпар жыт 500 жылдык алыстыктан буркурап жыттанып, алыстан көрүнүп турат. Ал эми 70 000 чынжыр менен байланган тозокту 70 000 периште арыштын сол тарабынан алып келишет. Тозок менен кошо кара түстөгү ырайымсыз азаптоочу периштелер кошо түшүшөт. Тозок менен кошо кара түстөгү ырайымсыз азаптоочу периштелер кошо түшүшөт. Алар Аллахтын гана буйругун күтүп турушат. Алардын көздөрү чагылган сыяктуу каардуу, жүздөрү күйгөн оттун какшыган чогундай.
Ал эми колдоруна темирден жанчый чапчу куралдар 500 жылдык алыстыкта турса дагы ал жактын коркунучтуу үнү угулганда бүткүл периштелер жана пайгамбарлар чөгөлөп жиберишет. Ал эми калгандары эс учун жоготушат. Мына ошондо адамдар: "О Аллах, эмне кылабыз? Кантип кутулабыз?" дешет. Жер жаралгандан бери бул дүйнөгө ким келген болсо, адам атадан тараган урпактардан бери, адам атадан тарта бүткүл пайгамбарларга чейин бул дүйнөгө ким келген болсо, ошонун баарын Аллах Таала сурагалы үчүн кайрадан тирилтет. Бул дүйнөгө ким келген болсо, буга чейин ким өтүп кеткен болсо, баарыбыз, ар бирибиз мына ушул күнү, сурак күнү тирилип чыккан кезде адамдардын көздөрү алайып, жүрөктөрү оозуна тыгылган абалда болот. Алар өнүп чыккан дан сыяктуу тирилип чыккан кезде жылааңач абалда болушат. Адамдар ушунчалык көп болгондуктан, адам ата урпактарынан бери тирилгендиктен, бул дүйнөгө ким келген болсо, ошонун баарысы сурак берүү үчүн кайрадан тирилип чыккандыктан, жер үстүнө адамдар батпай калат. Алар бирин-биринин денесин караганга дагы дарманы келбей турган абалда болушат. Баарыбыз мына ушундай коркунучтуу абалда болуп турабыз. Бул чындыгында өтө сүрдүү, өтө коркунучтуу. Алдыда эмне күтүп турат? Мына ошол кезде адамдар эмне кылаарын билишпей, акыры баягы Адам алейхиссаламды эстешет. Ошентип адамдардын баарысы чогулуп барып, Адам алейхиссалам Адам атага барышат. Мына ошол кезде адамдардын баарысы Адам атага: "О Адам, бизге жардам кылчы. Эми биз эмне болобуз? Алдыда бизди эмне күтүп турат? Кантсе да сен биздин жол башчыбызсың. Кантсе да биз сенден тараганбыз. Бизге жардам кылчы. Кантсе да сен Аллах Таала менен бизге караганда жакыныраак эмессиңби? О Адам, эмне болорубузду билбей турабыз, биздин абалыбызды көрүп турасың. Бир нерсе кылчы. Аллах Таалага жалбарчы. Бизге жеңилдик кылсынчы" деген кезде Адам алейхиссалам: "О жок, мен силерге азыр жардам бере албаймын. Себеби дегенде улуу жараткан Аллах Таала буга чейин ачууланып көрбөгөндөй ачууланып турат. Мен силерге жардам бермек тургай өзүмдүн абалым кандай болоорун билбей турамын. Анткени мен дагы күнөө кылганмын. Мен дагы Аллах Тааланын тыюу салган алмасын, жебе деген алмасын жеп күнөө кылып алганмын. Мен дагы Аллах Тааланын тыюу салганын укпай күнөө кылып алганмын. Азыр мен өзүмдүн абалым кандай болоорун билбей турамын. Мен силерге жардам бере албаймын." Мына ушул кезде Адам алейхиссалам өзү эмне кылаарын билбей турган болсо, анда биздин азыр абалыбыз кандай болот? Эми эмне болот? Мынакей, азыркы учурда мынакей дал ушул видеонун уландысын даярдоо үстүндө кылдаттык менен иштөө учурундабыз. Ошондуктан бул видеого лайк басып, кийинки чыгарылышты күтүңүздөр. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.